97 bölümünün 6-15 пункттар менен айыпталган Кубанычбеков Сыймат Кубанычбековичтин кылмышы чыгарылат. Акай Талантбеков жана Акжол Жумакадыров адам өлтүрүү беренеси боюнча сот процессинде сот жана прокуратуранын ролун ойноп беришти. Айтымдарында алар коомдогу жат көрүнүштөрдү алдын алуу, укуктук маданиятты жайылтуу максатында 1 ай бою даярданышкан. Бул учурда алар келечекке карай багытталган кесиптерине болгон жоопкерчиликти сезишкенин билдиришти. Соттун орду деген аябай кандай айтсак таасирдүү. Анткени сот деген көбүрөөнүн соттолуучунун тагдырын чечет. Ошон үчүн сот деген өзүнүн ишине тыкыз жана серьезно караш керек да өзүнүн ишин. Антпесе ал да бир адамдын тагдырын чечип коет. Мен атайын өзүм прокуратура жака кызыгып тапшырам жана ушактан иштейм деген себептен мен бул ролду алдым. Буюрса жакшы пландар бар. Вышыйда окуп келсек, андан кийин бияка прокуратурага киребиз деген ойдомун. Ар бир кесип ардактуу демекчи, окуучулардын келечекте мыкты кесипкөй укук коргоочулардын болушуна өбөлгө түзүүдө аталган окуу жай багыттама берүүгө ынтызар. Окутуучулардын айтымында мындай кадам менен ар бир окуучу кесип тандоодо, адамдардын укуктарын коргоодо, алардын коомдогу жоопкерчилигин сездирүүдө окуучуларга дем күч берет дешет. Мектепте болуп жаткан иш-чаранын негизги багыты министрлер кабинетинин токтому чыккан. Бул укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик концепция кабыл алынган 23-жылы. Анан биздин өткөндө Нарын областында, Нарын ички иштер министрлик башкармаларында ошол алдын алуу боюнча коопсуз шаар, жаркын жашоо деген форум болгондо биз ошол иш-чараны Улуттук университеттин Нарын шаарындагы гуманитар таба илимдер факультети бүгүнкү күндө ошол иш-чараны жалпы коомчулук менен иш алып барып атабыз да. Иш-чара жогорку деңгээлде өтүп атат. Студент балдар жакшы даярдыкты өздөрүнүн билимдин алганын, өздөрүнүн ошо практика жүзүндө көрүп калган иштерди толук чагылдырып беришти. Адистердин айтымында укуктук маданият бул коомдун мыйзамдарга болгон жөн гана мамилеси эмес, ага сый урмат мамиле. Форумда келечек муунга мыйзам талаасында өздөрүнүн укугун коргоодо түшүндүрмөлөр берилди. Наргиза Жумадел кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.